Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сабакта эркектердин жайкы баш кийиминде окуганды үйрөнөбүз. Башкача айтканда топодо окуганды үйрөнөбүз. Бүгүн мен сабакта чоң кишилер үчүн окуп көргөзүп бермекчимин. Мен курамы 100% акрил болгон аябай ичке жиптен пайдаландым. Ал үчүн биринчи шакекче алып алабыз. Андан кийин бир чынжыр өткөрүп алабыз. Шакекчебизди сөмөйдөн чыгарып, дагы 2 чынжыр токуйбуз. 1, 2. Бир илмек илип алып, шакекчебиздин ичине таякча токуйбуз. Бардыгы болуп 12 таякча токушубуз керек. 3-чү таякчабыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жана эң акыркы 12 таякчабыз. Эми 3-чү чынжырды эсептеп, 3-чү чынжырыбыз менен бириктирип алабыз. Шакекчебизди бышыктайбыз. 3-чү чынжыр менен бириктиребиз. Бизде ушундай тегерекче пайда болду. Кайрадан 3 чынжыр алып алабыз. 1, 2, 3. Бир илмек алып алабыз дагы. Биз бириктирген чынжырдын астында турган 2-чи чынжырыбызга бир таякча токуйбуз. Анын астында эле турган эң ортодогу чынжырдын ичине бир таякча токуп алдык. Ошондо бизде бир таякчанын үстүндө 2 таякча болду. Эми кийинки эле турган чынжырдын ичине дагы 2 таякча токуп алабыз. Биз бул катарда ар бир чынжырдын ичине 2ден таякчаларды токуп чыгабыз. Ошондо бизде бардыгы болуп 24 таякча пайда болушу керек. Бир дагы чынжыр калтырбай, ар биринин ичине 2ден таякча токуп чыгабыз катардын аягына чейин. Айландырып токуп чыгабыз ушул жерге чейин. Андан соң чогулантабыз. Мынакей мен токуп чыктым. Эми дагы 3-чү чынжырды эсептеп, ал менен бириктирип алабыз. Эми дагы 3 чынжыр алып алабыз. 1, 2, 3. Бир илмек илип алабыз дагы. Анын жанында турган таякчанын үстүнө бир таякча токуйбуз, 2 чынжыр алып алабыз. Кийинки эле турган чынжырдын ичине дагы бир таякча токуп алабыз. Кайрадан бир илмек алып, кийинки эле турган чынжырдын ичине дагы бир таякча токуйбуз. 2 чынжыр алып алабыз. Bir ilmek alıp
кийинки эле турган чынжырдын ичине бир таякча токуйбуз. Бир илмек алабыз. Андан кийинки турган чынжырдын ичине дагы бир таякча токуйбуз. 2 чынжыр алабыз. 1, 2. Бир илмек алып, андан кийинки эле турган чынжырдын ичине дагы бир таякча токуйбуз. Бир илмек алып, анын жанындагы чынжырдын ичине дагы бир таякча токуйбуз. 2 чынжыр алып алабыз. 1, 2. Бир илмек алып, кийинки чынжырыбыздын ичине дагы бир таякча токуйбуз. Бир илмек алып, андан кийинки чынжырдын ичине дагы бир таякча токуйбуз. Бул катарда дагы бир дагы чынжыр калтырбай 2 таякча 2 чынжыр кылып токуп чыгабыз. Андан соң чогулантабыз. 2 таякча 2 чынжыр, 2 таякча 2 чынжыр. Мен бириктирип алдым. 3 чынжыр алабыз. Бир илмек алып, кийинки турган чынжырыбыздын ичине дагы бир таякча токуйбуз. 2 чынжыр алып алабыз. 1, 2. Бир илмек алып, биринчи турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ошондо бир чынжырдын ичине 2 таякча токуйбуз. Бир илмек алабыз. Кийинки турган чынжырыбыздын ичине да 2 таякча токуйбуз. Бизде бардыгы болуп 4 таякча пайда болушу керек. Мынакей 4 таякча токуп алдык. Кайрадан 2 чынжыр алабыз. 1, 2. Бир илмек алып, кийинки таякчалардын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп алабыз. 2 чынжыр алабыз. Кийинки 2 таякчанын үстүнө дагы 2ден таякча токуп, 4 таякча кылып алабыз. Үчүнчү таякчабыз жана 4-түнчү таякчабыз. 2 чынжыр алып алабыз. 1, 2. Бир илмек алып, кийинки таякчалардын үстүнө бирден таякчаларды токуйбуз. Байкап турганыңыздардай, бул катарда биздин схемабыз 2-4, 2-4 болуп кетиш керек. Ортого 2ден чынжырларды токуп кетебиз дагы. 2-4, 2-4 кылып, катардын аягына чейин токуп чыгабыз. Айландырып токуйбуз. Көрүп турганыңыздардай 2 таякча 4 таякча, 2 таякча 4, 2-4 болуп токулат. Эң акыркы таякчаларыбыз 4 таякча менен аякташ керек. 2 чынжыр алып алабыз дагы. 3-чү чынжырыбыз менен бириктирип алабыз. Бириктирип алдык. Эми 3 чынжыр алабыз. Бул 2 таякча өзгөрбөйт. Азырынча 2 таякчаларды дайым 2 эле таякча кылып токуп кетебиз. 2 чынжыр алабыз. Эми биз биринчи турган таякчанын үстүнө 2 таякча токуп көбөйтүп алабыз. Биринчи таякчабыз жана ошол эле чынжырдын ичине экинчи таякчабыз. Эми ортодо турган 2 таякчанын үстүнө бирден гана таякча токуйбуз. Аларды көбөйтпөйбүз. Эми эң акыркы турган 4-түнчү таякчабыздын үстүнө дагы
2 таякча токуйбуз. Bizde 4 таякча эле, эми 6 таякча болду. 2 чынжыр алабыз. Эми бул 2 таякчанын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз, өзгөрбөйт. Эки чынжыр алабыз. Bir ilmek alıp en birinci turgan taякчабыздын üstüne 2 таякча токуйбуз. Ортодо турган 2 таякчалардын üstüne birden таякчаларды токуйбуз. Экинчи таякчабыз, үчүнчү, төртүнчү таякчабыз жана 5-чи, 6-чы таякчабыз. Эки чынжыр алабыз. Bir ilmek alıp kийинки таякчалардын üstüne birden таякчаларды токуп чыгабыз. Эки чынжыр алып кийинки эң биринчи турган таякчанын üstüne 2 таякча токуйбуз. Ошондо бул катар аягына чейин ушундай токулат. 4 таякчаларыбыз 6 болуп көбөйүшү керек. Ал эми 2 таякчаларыбыз болсо 2 бойдон калат. Аларды азырынча көбөйтпөйбүз. Аягына чейин ушундай кылып токулат. Көрүп турганыңыздардай 4 таякчабыз 6 таякча болушу керек. Ал эми 2 таякчаларыбызга тийишпейбиз. Алар 2 бойдон турат. 2 чынжыр алып алабыз дагы. 3-чү чынжырыбызды эсептеп бириктирип алабыз. 3 чынжыр алып алабыз. Эми биз дагы бул ромбигибиздин четинен көбөйтүп кетебиз дагы. Бул 2 турган таякчаларыбызга тийишпейбиз. 3 чынжыр алып алабыз. 2, 3. Bir ilmek alıp экинчи таякчабыз üstüne 1 таякча токуйбуз. 2 ilmek чынжыр алып алабыз. Биринчи турган таякчабыздын üstüne 2 таякча токуп алабыз. Экинчи таякчабызды токуп алдык. 1 чынжырдын ичине. Эми ортодо турган 4 таякчабыздын üstüne birden таякчаларды токуп чыгабыз. 2, 3, 4. Эң акыркы таякчабыздын üstüne дагы 2 таякча токуп алабыз. Бул катарда бизде бардыгы болуп 2 чынжыр алып алабыз. Бул таякчаларыбыз өзгөрбөйт. Алардын üstüne birden гана таякчаларды токуйбуз. 2 чынжыр алабыз. 1 ilmek alıp эң биринчи турган таякчабыздын üstüne 2 таякча токуйбуз. Ошондо 1 чынжырдын эле ичине 2 таякча токулат. Ортодо турган 4 таякчабыздын ичине birden гана таякчаларды токуп чыгабыз. Ар биринин üstüne birden гана. Эң акыркы таякчабыздын üstüne 2 таякча токуйбуз.
2 çinjir alabız. Bulardın üstüne birden gana tayakçalar toklat. İkinci tayakçabız. 2 çinjir alıp alabız kayradan. 1, 2. Jana bul tayakçalarыбыздын üstüne dağı en birinci tayakçanın jana en akırkı tayakçanın üstüne 2'den tayakça toklat. Al эми ortada turgan tayakçalardın üstüne birden gana tayakça toklat. En akırkı tayakçabыздын üstüne dağı 2 tayakça tokuyбуз. 2 çinjir alabız. Keyingi turgan 2 tayakçabыздын üstüne birden tayakçalardı tokuyбуз. Eki çinjir alabız dağı birinci jana en akırkı tayakçalarыбыздын üstüne 2'den tokuyбуз. Al эми ortadagı tayakçalardın üstüne köböйтпөстөн birden ana tayakçalardı tokup çığabız. Ошондо бизде азыр ромбик өсүп келе жатат. Biz hazır köböйтүп жаткан tayakçalarыбыздан ромбик пайда кылабыз. Мынакей достор, бул катардын аягына чейин ушундай кылып токуйбуз. Бул 2 tayakçalarга тийбейбиз дагы. Ал эми бул tayakçalardын 2 четинде турган чынжырлардын üstüne 2'den токуп чыгабыз. 2 çinjir alıp alabız. Dağı 3. çinjirdi эсептеп biriktiriп alabız. 3 çinjir alabız. 1 ilmek alıp keyingi tayakçabыздын üstüne bir tayakça tokuyбуз. 2 çinjir alabız. Dağı en birinci turgan tayakçabыздын üstüne 2 tayakça tokuyбуз. Baştagı katardagıday эле бул катарда дагы en birinci жана en акыркы турган tayakçalardын üstüne 2'den tokuyбуз. Ал эми ортодо турган tayakçalardын üstüne көбөйтпөгөн түрдө birden гана tayakçаларды токуп чыгабыз. En akırkı tayakçabыздын üstüne dağı 2 tayakça tokup alabız. 2 çinjir alıp alabız. Bul tayakçalarыбыздын üstüne birden tayakçaları tokup çığabız. 2 çinjir alıp alabız. Birinci tayakçabыздын üstüne 2 tayakça tokuyбуз. Ortadagı tayakçalarыбыздын üstüne birden tayakçaları tokup çığabız. Jana en akırkı tayakçabыздын üstüne 2 tayakça tokuyбуз. Sizlerge түшүнүктүү болду окшойт. Бул tayakçalarыбыздын 2 четинен көбөйтүп кетебиз. Ал эми бул
турган эки таякчаларыбызга тийишпейбиз. Ошондо сиздер дагы чоң адамдар үчүн токуйм десеңиздер, анда таякчалардын санын 20 болгонго чейин көбөйтүп токуйсуздар. Ал эми бул турган эки таякчаларга тийишпейсиздер. Ушул таякчалардын саны 20 болгонго чейин ушундай кылып токулат. Андан соң дагы чогуу улантабыз кийинки сабагыбызда. Бул таякчалардын ортосундагыларга тийишпейбиз дагы. Эки четинде турган таякчалардын үстүнө экиден токуп көбөйтүп кетебиз. Таякчаларыбыздын саны 20га жеткенде сиздер менен жолугабыз. Бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына чыкты. Сиздерге пайдам тийген болсо мен абдан кубанычтамын. Кийинки сабакта жолукканга чейин жакшы калыңыздар. Менин каналыма катталып, комментарий жазып, лайк басып кеткенди унутпаңыздар.